Древняя мудрость кыргызского народа гласит: «Умей слушать и будь услышан». Я хочу, чтобы меня услышали сегодня зрители в России и в Кыргызстане, кого могли ненароком задеть или обидеть мои неправильно понятые слова, сказанные в этой студии. От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире. И мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей, независимо от их страны и национальности. Кичерип Каюнуздар. Прошу прощения. Илим Карыпбековдун саясатчы тайенеси каза болду. Бул тууралуу ал өзүнүн Фейсбуктагы өздүк баракчасына «Бүгүн тайенем биз менен 88 жашында коштошту. Мен каза болгондо ыйлабагыла деп баарыбызга ыраазы болуп коштошуп кетти» деп жазган ал. Сөөгө 3 октябрда Талас облусу Талас району Балбал айылында жерге берилет. Эске сала кетсек, тайене коомчулуктагы ар кандай көрүнүшкө өз пикирин билдирип, интернет колдонуучулардан көптөгөн күйөрман топтой алган. Биздин жаамат Илим Карыпбековго жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Баарыбыз таанып калдык эле. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Аллах бейиштен орун берсин. Балыкчы Каракол жолунда БМВ 525 унасы жолго чуркап чыккан жылкыны сүзүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр репортерго билдирген. Жол кырсыктын кесепетинен жеңил унаанын айдоочусу каза болуп, малдагы аман калган эмес. Мындан тышкары 2 жүргүнчү ар кандай жаракаты менен Ысык көл райондук ооруканага жеткирилди. Элдик медиа сайты. Нарынга жаңы мэр шайланды. Нарын шаарынын мэри болуп Нурбек Молдокадыров шайланды. Кыргызстан фракциясы сунуштаган талапкерди 31 депутаттын 25-и колдоду. Мэрликке Молдокадыровдон сырткары Эмилбек Чымылдаков жана Стал Муканбетов ат салышкан. Нурбек Молдокадыров 42 жашта. Ал Акталага аким болуп барганга чейин Нарын шаардык кеңешинде депутат жана вице-мэр болуп иштеген. Эл аралык уюмдарда да тажрыйба топтогон. Ташкентте адам өлтүрүп, Баткенге келип үйлөнгөн жаран кармалды. Өзбекстандын издөөдө жүргөн жараны кадам жайдан кармалды. Ташкент шаарында өзгөчө оор кылмыштар менен соттолуп, качып издөөдө жүргөн Өзбекстандын жараны Абосов Сайдуллахан чек араны бузуп өтүп, 2016 жылдан бери Баткен облусунун аймагында жашап келген. Ал Өзбекстанда адам өлтүрүү, зордуктоо, каракчылык беренелери менен жоопко тартылып, жазасын өтүп жаткан жеринен качып кеткен. Баткенде өзүнө легенда түзүп, аты жөнүн өзгөртүп, Бекболот Кошоков ысымдуу болуп, үй бүлө курууга жетишкен. Кармалган жарандын өз аты Сайдуллахан Аббасов экендиги аныкталды. Ал кылмыштуу иштерин Кыргызстанда да улантып, эл ишенимине кирип, жалпы 300 000 сомго алдап кеткен. Факт KG сайт. Бакыт Төрөбаев фейктерди жогорку кеңешке чакырды. Бакыт Төрөбаев Жогорку кеңештин тарамактык комитетинин жыйынында парламенттин аброюн түшүрүү максатында коомчулукта атайын каралоолор жүрүп жатканын билдирди. Учурда коррупциялык элементтер, тендер, пара алуу сыяктуу терс көрүнүштөр аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда байма-бай болуп жатканы менен, бирок парламент сынга кабылып жаткандыгын билдирди. Ошондой эле Төрөбаев акыркы кездерде жалган аккаунттар менен жалган маалыматтар тарап, парламентти коомчулукка жаман көрсөтүү аракети күч алгандыгын, мындай тенденция улана берсе, мамлекеттин түзүлүшүнө доо кетиши мүмкүн экендигин белгиледи. Факт KG сайт. Бишкекте 2 миллион сом пара алган чиновник кармалды. Бишкек мэриясынын бөлүм кызматкерлери жеке турак жай куруу үчүн жер участогун бөлүп берүүдө кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланышкан. Бишкек шаардык мэриясынын бөлүм башчысы коомдук фонддордун биринин мүчөлөрүнүн ишенимине кирип, Бишкек шаарынын 1-Май районунун Калыс Ордо конушунан 7,2 гектар участокты жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз бөлүп берүү максатында 2 миллион сом мөлчөмүндө акча каражатын алган. Ошондой эле бөлүм башчы өзүнүн кызматтык абалын пайдалануу менен расмий документтерди жана Бишкек шаардык мэриясынын жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жасалма колун
жолун коюп, ошондой эле бул жасаган иш-аракеттери мыйзамсыз экенин билип туруп, жерди бир категориядан башка категорияга которууга аракет жасаган. Бул факт боюнча Бишкек шаардык мэриясынын бөлүм башчысы жана дагы бир жаран УКМК тергөө бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы убакта сотко чейинки өндүрүштүн алкагында башка адамдардын катышуусун аныктоо үчүн тиешелүү иш-чаралар жүрүп жатат. Факт KG сайты.